Assalamu алейкум, урматтуу Нуркеж YouTube каналынын катталуучулары, көрүүчүлөрү. Кутмандуу кушак күнүңүздөр менен. Бүгүн 15 число 3-ай 2022 жыл. Москва вакыты боюнча саат 5 болду. Урматтуу көрүүчүлөр, өзгөчө айдоочулар, таксист бир туугандар, көңүл буруңуздар. Жаңы жылдан кийин ушу таксисттерде бир 40%, 50% кисарт ошибка болуп, мындай жаңы жылдан кийин уже бир ай убакыт берди. Ушул бир айдын ичинде турлабасаң, заблокировка болуп каласың деп Яндекс тармагынан ушундай сообщениялар келип атты. Лично мен өзүмө дагы ошондой болуп, мен кайра перерегистрация кылдырдым. Бул мен артында турган өзүбүздүн досубузду билесиздер. Буга чейин биз прямой эфирден кечинде ушул именно кисарт боюнча видео тартканбыз. Кисарт турлайт, анан буюрса өздөрүнүн таксопаркын ачып, учурда элге кызмат кылып аткан учуру. Таксопарктын шарттары жөп жөнөкөй, достор. Проценти дагы анча мынчаларга караганда аз, болгон 2%. Путевой лист ушул паркта иштесеңиздер, бесплатно берилет жана баягындай юридический жактан анча мынча жардам берип турат. Көңүл буруп, кунт коюп угуп туруңуздар. Өздөрүнөн жакшылап маалыматты жеткирип коелу, достор. Биз менен бирге болуңуздар. Лайктан басып, подписка болуп, коңгуроочону басканды унутпаңыздар. Ылдыйга өз ой пикириңизди жана суроолоруңуздар болсо, комментарийге жазсаңыздар. Комментарийде окуп турасыңар, комментарийге дагы жооп берип турат. Болбосо мен дагы жооп бергенге аракет кылам. Анан ылдыйга номерлерин калтырып коебуз. Именно таксопарк, анан кисарт боюнча, достор. Анда биз видеобузду баштаардан алдын ушул досубузга сөздү берсек, жакшылап өздөрү түшүндүрүп берсе. Так, достор, көңүл буруңуздар. Ушул сиздер көрүп турган досубуздан бир сыйра кисарт жөнүндө жана таксопарк боюнча кеңири маалыматты жеткирейик. Кисарт турлай албай жүргөн биздин туугандар өтө көп. Мен бир 10-15 ушул туугандардын номерин бергенмин, видеолордун ссылкасын таштаганмын. Ошон үчүн бул туугандардан жакшылап кунт коюп угуп турсак, өзүңүз тааныштырып, кеңири маалымат бере берсеңиз, кантип каяктан турласа болот дегендейчи. Ассаламу алейкум, жардештер. Биздин таксопарк Азис деп аталат. Ачылганы көп деле болгон жок. Менин атым Азим болот. Ошо таксопарк боюнча айтып кетейин башында. Комиссия биздики 2%. Моментальный вывод любой убакта чечип берсеңер болот. Ограничение эч кандай жок. Бир күндө бир жыл чечесиңер, 2 жыл чечесиңер, айырмасы жок да. Андан кийин путевой лист керек болсо, путевой лист деле кылып беребиз. Если биздин таксопаркта иштесеңер, путевой листтерди бекер беребиз да. Бекер. Андан тышкары мына январдан баштап көбүнчөсүнүкү азыр кисарт боюнча проблема чыгып калды. Кисарт отмена болуп, анан эмнеге отмена болуп атат? Анткени деген январга чейин кисарт проверка кылганда ИННди текшертишмес. Анан мындай тщательный деле проверка кылган жок болчу да. Январдан баштап ИНН текшерилип калды. ИНН текшергенден кийин бүт баарыныкы подтвержденный кисарттардын баарыныкы отмена болуп калды. Несоответствие ИНН и паспорта депчи. Ушундай проблемалар болсо, без проблем бизге кайрылсаңар болот. Аны кылып беребиз. Ким кисартты биринчи жолу ачылып атса, аларга да жардам беребиз да кисарт боюнча. Биздин таксопаркка кирсеңер, бүт баарын бекерлей кылып беребиз. Бекерлей кылып бересиңер. Мисалы, мои документиге чуркаш керек, анан снилс ИННен алыш керек, каерден кантип эмне кылышты полный көрсөтүп, өзүңөр подключение кылып бересиңер. ID номер алып бересиңер. Да, биз мындай айтып кетейин, кисарт боюнча. Кисартка эмне керек? Бул деген госуслуги керек, обязательно госуслуги подтвержденный керек да. Госуслуги алыш үчүн обязательно снилс керек. Снилс ИННде керек болот да кисарткачы. Ушунда обязательно деген ИНН снилс алгандан кийин госуслуги ачабыз. Госуслуги ачкандан кийин ушу госуслугини подтверждение кылыш керек. Бул ушул баары даяр болгондон кийин сразу кисартка запрос жөнөтөбүз. Азыр деген бир күн ичинде келип калат ответ кисарттан. Азыр бат эле келип калыптыр да. Бат эле келип калды. Мунун кээ бирде созулуп кетчү да, 2-3 күнгө чейин. Андан кийин госуслуги кандай ачыш керек? Аны да жардам беребиз. Если кааласаңар, өзүбүз деле ачып беребиз. Анан подтверждение керек болсо айтабыз, каяка барыш керек экен подтверждениеге. Если убакыт жок болсо, подтверждение кылганга ушуга деле биздин өзүбүздүн иши бар. Бирок ал өзүңөр билгендей эле ал уже акчага алынат да, акчасын алат. Андан кийин ИНН снилс каяктан алыш керек, аны деле айтып беребиз. Если акчасын коротпойм деп, убакыт коротом десеңер, анда айтып беребиз, каяка барыш керек экен, кайсы документтер керек болот ушуга алганда. Если ага деле убакыт коротпойм десеңер, андан көрө таксиге чыгам, сменага чыгам десеңер, анда андай деле кишилер бар. Акчасын кылып беришет. Гарантиясы менен кылып беришет да аларчы. Мына достор, көрдүңүздөр, кисарт боюнча маалыматты уктуңуздар. Таксопарк боюнча уктуңуздар. Бул жерде визиткасы турат, мен силерге көрсөтүп коеюн. Кошумча маалымат катары
Бул жерде иштесеңиздер, мынакей комиссия 2%, бесплатный кисар дейт и путевые листы дейт. Много бонусов дейт, акция дейт. Мына телефон номерге кайрыласыздар. Келип бул балдар менен дагы иштешип көрөсүздөр. Кошумча маалыматыңыз барбы дагы? Андан тышкары дагы эмне деп айтып кетейин дегем, биздин иштеп аткан таксопаркка путевой лист айткандай эле бекер беребиз. Бирок дагы башка водительдер бар, кимге путевой лист керек. Бирок если биз жакта жакыныраак болуп калса, андай кылып беребиз. Путевой лист өзүнүн акчасын айтабыз да, чалсаңарчы. Адресибиз эмне совхоз имени Ленина 13 корпус 3. 17 корпус 3. Бул деген торговый центр Вегастын артында да. Так. Андан тышкары дагы эмне айтып кетейин дегем, азыр деген Instagram жабылып калбадыбы? Ограничение болуп. Ограничение болуп Instagram жабылып калды. Ушул үчүн биз деген өзүбүздүн Telegram каналыбызды ачкан болчубуз. Ошо Telegram каналда анын комментарийден кирип бүт жаңы маалыматтар мигранттар боюнча, мигрант Москванын ичинде бүт Россия боюнча мигранттарга жаңы маалыматтар болот. Андан тышкары да Бишкектеги бүт маалыматтардын баарын ушул жака чыгарабыз да. Достор, Telegram каналдын ссылкасын комментарийге калтырып коебуз. Ошол жаңылыктарды сиздер дагы биринчилерден болуп кабардар болуп турасыздар. Бул досторубуз айтып атат, бизде мисалы эл билбеген жаңылыктарды биз биринчилерден болуп кечке интернетте өздейт. Кандай жаңылыктар болсо, андай элдерге, водительдерге бөлүшкөнгө даярбыз. Ушундай кызмат кылып келип атабыз дейт. Ошо, достор. И офис. Так, достор, анан кошумча маалымат. Бул жерде офис арендага берилет экен, сиздерге көрсөтүп коелу. Бул жакта мындай өтө чакан, таза тыккан экен. Азыр мына Бuyakta отдельный эшик бар. Так, бул жагы, Бул жак. Мына азыр деген мына могу офис берилип атат. Ого, мына ушул офис арендага берилет экен, канча квадрат метр? Бuyakta деген 15 болуш керек, 15 квадрат, 15-20 квадраттын ичинде. Бул эмеси канчанын акчасы? Акчасы 25 000. 25 000, бирок эмнесин залогун албайбыз да. Залогун албайбыз. 25 000. Эмнеси жакшы бuyakta биздики отдельный вход. Бuyakta отдельный вход киресиңер. И отдельный входко киргенден кийин только биздин офис, бuyakta коридор керек болсо коридор бар. Отдельный биздин офис или отдельный бuyakta офис. Бул эмне складское помещение, бuyakta если документтер керек болсо и отдельный. Бул жакта жаткан аксы экен. Мынан стол стулдары жок, өздөрү алып келип алат. Жок, стол стулдары жок, мебель жок. Мебель жок экен, мынакей достор. Офис издеп жүргөндөр болсо, пожалуйста. Таза тынч тыккан экен. Негизи пробка болбойт, жакта эшиктер подъездный жакшы эле. Бул жакта мен жана жол менен келдим, аякта вообще пробка деген негизи бул жака только жашоочулар гана келетчи. Алар деле мындай көп өтө бербейт экен. Ушундай достор, дагы кошумча маалыматыңыз барбы? Жок. Телефон калтырабыз, телефонго чалып сурасаңар болот да. Мына ушундай достор. Көрдүңүздөр, Кисар боюнча, таксопарк боюнча, путевой лист боюнча ушул туугандарга кайрылуу бересиздер. Офис керек болсо, пожалуйста, келип 25 000 экен. Анан желательно таксопарктар эмес, офис. Да, таксопарктар эмес, эки таксопарктар офисте болбойлу. Себеби таксопарк болгондо мыяктын баары машина болуп кетет дейт. Ошон үчүн кимдерге айтайын дегем, ким Wilders менен иштегендер, Wilders менен иштегендер. Бuyakta деген МКАД менен тиги садовод жакын. Анан бuyakка каласа эмнелерин коробкаларын бuyakка чийип койсо болот да. Мына ийгилик тууган ишиңизге. Буюрса дагы алдыңкы видеолордо жолугабыз. Элге ушундай кызмат кылып, элдин алкышын алып жүрө бериңиз. Мен сиздер менен коштошом достор анда. Сиздер менен мен Нурмбет Махаматалиев. Кийинки видеодон жолугушканча, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.